Президент указ чыкты бул боюнча. 2026 жылдын 1 январдан баштап төрөлгөн 4-чү баладан башталат. 4-чү баладан баштап 10-чу балага чейин акча төлөнөт. Бул деген ошо 4-чү балага 400 000 төлөнөт. 7-чи балага миллион төлөнөт. 4-чүгө, 5-чиге, 6-чыга да төлөнөт. 7-чиге миллион төлөнөт. 7-чи балалуу болгондорго. 10-чу балалуу болгондорго 2 миллион төлөнөт. Бул кайсы үй бүлөлөргө төлөнөт? Бул тоолуу шартта жашаган 1800дөн бийик жашаган айлык штаттардагы төлөнгөн умуркайларга төлөнөт. То есть Чаткал району 100% буга кирет. Мен азыр тапшырма берип келдим. Кудай буйрса быйыл күзгө чейин, ошо январга чейин, январда башталат эми. Январга чейин Кудай буйрса роддомду толук бойдо ремонтун өткүзөбүз. Ремонтун өткүзүп, жаңы керектүү жабдыктарды алып келип, шарттарын түзүп, ушу толук биздин кыздарыбызга, толук келиндерибизге, ошолорго баардыгына шарттар түзүп беришибиз керек. Биз ушуну түзөбүз. Түшүнөм, азыр маселе башталат. Чаткал районуна барып төлөшүбүз керек. Туура. Ал үчүн айыл өкмөттөр кана барбы бу жерде айыл өкмөттөр? Экөөгө ар ушул төлөлгөн балдардын учетун алгыла. Уктуңарбы? Эте серьезно айтам. Ал бала келин бу жерде жашап атабы, жашабай атабы? Же төлөшүнө 1 ай калгандан кийин төлөп алып тургандан мага миллион бер деп жүрбөсүн. Уктуңарбы? Ушул жерде жашаш керек. Биринчиден, экинчиден ошол эле указдын негизинде төлөнгөн бала 1 жашка чыккандан кийин берилет акча.